Кыргызстан акыркы айда эл аралык окуялардын ордосуна айланды. Бул кереметтүү көл жээгинде дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун орун алуусу. Кыргызстанда өткөн эл аралык иш-чарага 70тен ашуун мамлекеттен катышуучулар келип, көчмөндөрдүн улуттук спорт оюндарында күч сынашты. 3 рет удасы менен өтүп жаткан оюндар бул жолу масштабдуулугу жагынан катышуучу өлкөлөрдүн, жергиликтүү жана чет элдик коноктордун, оюн түрлөрү жана спортчулардын саны менен эле эмес, жогорку даражалуу меймандардын катышуусу менен да айырмалана алды. Тактап айтканда, президент Жээнбековдун катарында коңшу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Түркия мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоган жана Венгрия премьер-министри Виктор Орбан. Кийинки күнү бийик даражадагы жолугушуулар курамы дагы кеңейди. Чолпон Ата шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин саммити өз ишин баштады. Ага Венгрия премьер-министри менен Өзбекстандын президенти ардактуу мейман катары катышты. Жаңылык саммиттин 3 жылдык тыныгуудан кийинки жандануусу. Уюмдун жыйынынын улам жылдырылышына расмий түшүндүрмө берилген эмес. Бирок эксперттер муну блоктогу айрым өнөктөштөрдүн өз ара таарыныштарынан улам деп боолголошкон. Эми мындай курамдагы бир катар мамлекет жетекчилеринин кыргыз жерине келүүсү Кыргызстандын тышкы саясаттагы аброюнун артышы, дүйнөлүк аренада таанылышы катары сыпатталууда. Түркиянын президенти ал деле мындай айтканда Сирия болуп атканда жана башка геосаясат тарабынан караганда оорчулук болуп атканда ал аны карабай эле Кыргызстанда 3 күнгө калган. 1 күнгө эмес, 2 күнгө эмес, толук 3 күн жүрдү. То есть расмий сапар менен келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйынына катышты. Анан ошо 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышты да, келип ачылышына катышты. Президент Назарбаев деле ушундай. Анан ошо Венгриянын премьер-министри жана башкалар да, бизге мындай айткандай биз сыймыктанабыз, алар ардактуу конок катары келишти деп, но бирок мааниси геосаясат тарабынан караганда бул негизи ошо жеке президент Жээнбековдун жеңиши болуп атат да, жыйынтыгы, анын ишинин жыйынтыгы болуп атат да. Себеби ал бетме бет барып эле иш сапар мененби, расмий сапар мененби, мисалы Өзбекстанга, Казакстанга барып эле алардын президент менен эле кезигишип, сүйлөшүп, сөздөр деле оор айтылган. Но бирок жыйынтыгы жакшы да. Негизи түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын кеңеши маданий тармактагы өз ара алаканы карайт. Бирок мындай иш-чаралар бир катар лидерлердин бир жерге чогулуп, бейформал жагдайда эки жана көп тараптуу маселелерди талкуулап, чечип алууга да жакшы аянтча болоорун байкоочулар белгилешет. Түрк кеңешке мүчө мамлекеттердин инвестициялык кызматташтыгын жана жеке секторлордун ортосундагы байланышты мындан ары дагы кеңейтүүгө чакырам. Товарлардын жана кызматтардын, капиталдын жана жумушчу күчтөрдүн агымына болгон тоскоолдуктарды кыскартуу биздин кызматташтын максаттарына туура келет. Ушул максатты көздөп, экономика министрлеринин жана экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топтордун иштерин жандандырууну сунуштайбыз. Маанилүү документтерге кол коюшту ушу саммитте. Ошондой эле Азербайжандын президенти, Өзбекстан президенти, мына ушул жерде дагы белгилеп коюш керек, ушул биздин тиги өлкө башчыбыз акыркы жылы ушул биздин коңшуларыбыз менен биздин ушул боордош Борбордук Азиядагы республикалар менен мамилени ошондой эле Өзбекстан менен дагы өзүнчө бир чоң деңгээлге көтөрдү. Мына бул биз үчүн абдан жакшы. Биз ушул өзүбүздүн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу, Россия, мына ушул мамлекеттер менен биздин ошо канчалык байланышыбыз, саясий байланышыбыз, дипломатиялык байланышыбыз абдан мындай бекем болсо, анан экономикалык байланышка дагы абдан кенен жол ачылат деген ойдомун да. Мына биз муну баса белгилеп коюш керек. Бул биздин ошол тышкы саясаттагы акыркы жылкы тышкы саясаттагы биздин чоң жемишибиз десем мен жаңылбайм. Экономика менен саясий мамиленин бири-бирине болгон түз таасирин коңшу Казакстан менен болгон окуя айгинелегендей. Былтыр шайлоодон кийин чек ара жабылып, ишкерлерибиз эки өлкөнүн катардагы жарандары эле кыйналганы маалым.
Чек арадагы оор абалдын кесепеттерин жон тери менен сезгендердин бири Дыйкан Келдибек Садырбаев, Казакстандын Жамбыл облусуна жакын Чоң Капка айылынын тургуну. Негизги тиричилиги жер иштетүү жана өстүргөн продукциясын коңшуларга экспортко чыгаруу. Былтыр бир аз шайлоонун учурунда жабылып аябай кыйнады эле. Перестер өтпөй, помидорлор өтпөй, чирип ушул жерде. Шайлоо учурунда ошо политикага байланыштуу ошондой болгон да бир. Ошол кезде жабылып бир азабын бир көргөм, мен билем да ошо. Анан кийинкисин жакшы эле буюрса. Азыркы учурда түз эле алып өтүп атабыз. Ошо тоскоолдуктар деле жок. Президент Сооронбай Жээнбеков шайланып келгенден бери эки өлкө ортосунда чечилбеген маселе жок экенин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев акыркы эки тараптуу жолугушууда дагы бир ирет ырастады. Казак менен кыргыз сыяктуу жакын эл жок биздин жакта. Барлык жагынан алып келгенде аны биз көптөн айтып жүрмүз. Баарыбыздын тоогубузда, суубузда, жайланыбызда баары бир. Сондуктан мен осы тәуелсіздік алғанның бірінші күнінен бастап Қырғызстанды қолдап келе жатырмын. Сіз президент болғалы былтырғы декабрьден бастап көп кездестік, көп сөйлестік, көп мәселе шешілді. Екі елдің арасындағы шешілмеген мәселе қалған жоқ. Негизиле президент Жээнбековдун тышкы саясаттагы кадамдары ыраттуу, күтүлбөстүктөр менен коштолбой, оор басырыктуу экенин эксперттер белгилешүүдө. Президенттик инаугурация кийин эле президент Жээнбеков ошо расмий мамлекеттик жана иш сапарлар менен Орусияга, Түркияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Түркменистанга, Европалык Юнионго жана башка өлкөлөргө барып келгенде, ошону караганда албетте мындай карасак болуп атат, тышкы саясат азыр туруктуу болуп атат. Анан айткандай чечимдер бааланып кабыл алынып атат да. Эл аралык саясаттагы дагы бир жаңылык дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кийинки жолкусу башка өлкөдө өтөөрү. Белгилей кетсек, оюндарды башка мамлекеттерге берүү көчмөндөр оюндарынын баштапкы концепциясында эле каралган. Эми 2020-жылы көчмөндөр оюндары Түркияда өтөт. Оюндардын символу болгон логотип өзгөрүүсүз калат. Биз эми өзүбүз басып жата бербей, ошол биз мына өзүбүздүн боордош түрк элдерге берип, эстафетаны берип, аларды да кандай уюштурат, аны да көрүшүбүз керек да. Мунун эч кандай эмеси жок, биз туура эле бердик. Биз уже ошол көчмөндөр, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун как баштоочусу катарында, ошонун мындай түзүүчүсү катарында дүйнө таанып калды. Ошонун ичинде эле биздин ушу түрк элдүү, түрк тилдүү мамлекеттердин арасында дагы биздин абдан авторитетибиз көтөрүлдү десем жакшырбайт. Мамлекет башчысынын баардык жолугушуулары расмий, мамлекеттик же жумушчу сапарлар алкагында болобу жемиштүү болуп жатканын эксперттер айтышууда. Эң башкысы тышкы саясаттын мамлекеттик, улуттук кызыкчылыктарды эске алуусу дешет талдоочулар.